Ишке берилип жаткан бул көмөк чордондун стратегиялык мааниси чоң. Анткени кылым курулушу аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунда электр энергиясы дал ушул көмөк чордону аркылуу камсыздалат. Тогуз-Тороо районунун чет булак айыл аймагында курулган 16 мегавольт ампер кубаттуулуктагы чет булак Кытай, Кыргызстан темир жол курулушуна караштуу көмөк чордон бүгүн пайдаланууга берилди. Ал эми ушундай эле ири көмөк чордондор кечээ эле Ат башы жана Актала райондорунда ишке берилди. 16 мегавольт ампер 135 киловольт кубаттуулуктагы чет булак көмөк чордону Тогуз-Тороо районунда орун алганы менен Нарын электр тармактары ишканасына тийиштүү. Мында да жергиликтүүлөр долбоордун масштабына илгери үмүт артып турушат. Муну ишеничтүү, мындан иштеп кетет абдан. Муну менен биз сыймыктанабыз. Мындай подстанция чанда курулат. Кудай ушуларга кубат берсин балдарга. Келечеги абдан кенен шарт. Муну бул подстанция менен чыгыш жагында Карагалыкта тешилип аткан тоого, батыш жакта үйрүн башта тешип жаткан тешкен тоого ушул жактан энергия барып турат. Ушул подстанция аркылуу кетет. Ушу барып турат да, ошон үчүн бул подстанция өтө баалуу. Көмөк чордондун ишке берилүүсү менен Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушундагы милдеттерин өз мөөнөтүндө жана толук жоопкерчилик менен аткарып жатканын министр билдирет. Аталган объектилер келечекте энергетикалык коопсуздукту бекемдеп, темир жол курулушунун негизин түзмөкчү. Бул подстанция өзү ордунда кала берет. Мунун башка жерге ошол эмеге темир жолго жакын жерге дагы 110 киловольттук дагы подстанцияларды курабыз да. Ал уже мындайча айтканда дайыма кала берет. Бул эми азыр 16 мегавольт ампер. Бул жерге 16 мегавольт ампер бул ушу куруу иштерине жаракчу подстанциялардын бири да. А уже кийинки курулган подстанция уже ошол темир жолду полностью электр энергия менен ушул Тогуз-Тороо өрөөнүнөн өтө турган темир жолдун кесимин бүт мындайча айтканда камсыз кылат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун ийгиликтүү ишке ашуусу менен өлкөдө соода, туризм жана өнөр жай тармагы ыкчам темпте эселеп өнүгүп, Кытай жана Европа сыяктуу дүйнөлүк ири рыноктарга түз жана кыска мөөнөттө жүк жеткирүүгө жол ачылат. Бул масштабтуу долбоор Кыргызстанды Евразия континентиндеги транзиттик тилкеге чыгарып, дүйнөлүк темир жол тутумуна кошулуусуна мүмкүнчүлүк берет. Жазгул Усубалиева, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары, Тогуз-Тороо району.